Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев мырзага кезек. Колдойсуздарбы, колдойсуздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул мыйзам долбоорун биз карап чыктык. Биринчиден, ал жерде эксперт да окуса, ал мыйзам долбоорун түшүнбөйт. Экинчиси, 60%дан ашып кетти мамлекет карыз. Буга ким күнөөлүү? Бул күнөөнү өкмөт мойнуна алыш керек. Анткени ал жоопкерчиликти тартыш керек. Эгерде 60%дан ашып аткан болсо, ал алдын алуу иштерди жасаш керек эле. Мыйзам бузуу болду, ошон үчүн жоопкерчиликти алыш керек. Эми сиздер жакшы билесиздер, эмне үчүн 60%дан көбөйүп кетти тышкы карызыбыз, ички карызыбыз. Бул сомдун биздин девальвациялангонуна. Курс көбөйүп кетти, курс көтөрүлүп кетти. Ошонун негизинде көтөрүлүп кетти. Тышкы карызыбыз дагы, ички карызыбыз. Мен айтат элем, биз өкмөттү дайындап атканда ошондо кризис жөнүндө аябай көп айтылган. Ошондо ачык айтыш керек эле. Урматтуу депутаттар, урматтуу калайык калк, кризис келе атат. Биз мына кризис абалга түштүк. Кризис бир мезгилге түштүк. Ошон үчүн мындай мыйзам окшогондор токтотуп туруп, биз кредиттерди, эгерде туура кредиттер келген болсо, алып туруш керек деген ойду айтыш керек эле. Экинчиси, кийинки маселе, бул жерден биз карызды алып атабыз, бирок приоритетти караш керек. Кайсы багытка алып атабыз? Мына энергетика багытында биз алдык канча деген миллиард сомдук кредиттерди. Бирок электроэнергияны биз импорт башка мамлекеттен электроэнергия алып атабыз. Ошон үчүн айтканым келет, бул жерде тышкы карызды албаш керек деген айткан жерим жок, бирок алыш керек, бирок приоритетти караш керек. Бул жерде стратегия так чыгыш керек. Ошондуктан бул мыйзам долбоору өкмөттөн келген биз колдобойбуз.